Лейлек районунун Борбордук айылынын тургуну эки баланын атасы Акмолжон Исоев апрель айынын соңунда кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш учурунда коопсуз жайга чыгып кеткен кыргызстандыктардын үйлөрүн, ишкердик мекемелерин, соода жайларын талап-тоноочулукка айыпталып кармалган. Короосунан банги заты да табылган. Ага 21-сентябрда Лейлек райондук сотунун 15 жылга абакка кесүү өкүмү чыкты. Жакындары сот чечими адилетсиз болду. Үйдүн жалгыз багуучусу болчу дешет. Тергөө келгенде үйдөн топка. Мен билбейм. Тергөөчүлөр келгенде баңгизатты үйдүн короосунан, помидорлордун арасынан табышкан. Далил тасманда да толук көрсөтүлгөн эмес, анын кантип табылганы. Өздөрү эле даярдап коюшкан. Менин иним баңгизат кандай экенин да билбейт. Бир жолу да наркотик колуна кармаган эмес. Үйдүн жалгыз эркек багуучусу болчу. Атабыз өтүп кеткен. Энем ооруп калды. 2 баласы бар. 2 баласы бар. Ошол эле Борбордук айылынын тургуну Амонжон Бобожонов, Айыпжон Уроновдор да 8 жыл 6 айга камалды. Айыпжон үйлөнгөнүнө 6 жыл болгон, балалуу боло албай Тажикстандан жана Өзбекстандан келинчеги экөө дарыланып жүргөн. Узак убакыт дарыланууга муктаж болгондуктан Тажикстанда убактылуу каттоого туруп, барып келип турганын айтышат үй бүлөсү. Атасы уулун талап-тоноого катышкан эмес дейт. O Tacikistan ölmesi bo'lgan. Сот 8 жыл 6 ай деп чечим чыгарды. Жардам берилет, оорусу эске алынат дешкен эле. Дагы кандай болот, мен билбейм. Уулум ошол окуя болгон күндөрү ушул жерде болгон. Кошунабыздын автоунаасын урдап Тажикстанга алып кирип кетишкен экен. Ошону алып чыккан. Жардам берем деп кайра эле жоопкер болуп калды. Тажикстандык Шафкат деген бала урдап бараткан экен машинаны. Эми калганын көрө жатабыз да. Чек ара чырындагы аракеттери тасмага, видео байкоого түшүп калган бул жарандар май айынын соңунда Кыргызстандын күч кызматтары тарабынан кармалган. Лейлек райондук сотунун 14-сентябрдагы өкүмү менен Тажик Республикасынын жарандары Абдирозок Кохоров менен Аскар Юнусов Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 32-беренеси аркылуу 380-беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, эсептик көрсөткүчү 2800 өлчөмүндө айып пул салуу менен өмүр бою эркинен ажыратылды. Бул жарандарга мамлекеттик жактоочу бекитилген, өздөрү адвокат ала алган эмес. Өмүр бою эркинен ажыратылган Абдирозок Кохоровдун атасы уулу Тажикстандын жараны болгон үчүн жаңжал учурунда Тажикстанга качкан дейт. Кийин кармалып телефонунан тажик аскерлери менен ошол күнү Курал кармап түшкөн сүрөтү табылып, тергөөгө алынган. Аскерлер менин уулумду үйүңдү бошот деп Тажикстанга жөнөтүп жиберишкен экен. Анан ошол жактан аскерлерди көрүп, телефонуна Куралды кармап сүрөткө түшкөн экен. 1 айга жакын убакыт өткөндөн кийин милиция келип, келинибиздин документтерин текшерип, каттоосун карайбыз деп милицияканага алып барышты. Анан ошол жерден келиним уулума телефон чалып чакырыптыр. Келсе телефондогу ошол сүрөт боюнча кармап кетишти. Болгону ошол, уулум киши өлтүргөн жок, Куралды аткан жок. Ошол жаштык кылып түшкөн сүрөт үчүн мынча оор жаза бериши болбойт да. Биз эми адилет жаза берип, жардам беришин суранабыз. Талап-тоногон же башка кылмыш кылганы боюнча далил жок. Керек эмес эле. Лекин пожизненный бергениге мен нороозу да. Борбордук айылында эле ошол жаңжал күндөрү бир нече ишкердик имараттар күйүп, таланып, тонолуп, мал жандыктар, автоунаалар жоголгон. Мындай кылмыштары далилденсе, ким болбосун жооп бериши керек дешет жабыркаган ишкерлер. Милициялар бар. Милиция бар, видео, фото бар деп жатышат. Ошолор боюнча таап жоопко тартыш керек, ким болбосун. Ал кыргызбы, кытайбы, өзбекпи айырмасы жок. Кылган иш үчүн жооп бериши керек. Эртең Кудайдын алдында да жооп беребиз да. Кылган иши үчүн жооп бериш керек. Эртең Кудайдын алдында жооп беребизби? Өмүр бою кесилген Тажикстандын 2 жараны да Лейлек районунун Борбордук айылында жашап турушкан. Кыргызстандын жарандыгын алууга аракет кылып майнап чыккан эмес дешет жакындары. Бул иштер боюнча тергөө дыкап жүрүп, фото жана видео далилдер бар. Тергөө мыйзамдуу жүргөн дешет укук коргоо кызматтары. Кыргыз-тажик чек арасында талап-тоноо жана мамлекетке чыккынчылык боюнча Лейлек районунун тургундары жана Тажикстандын 2 жараны шектүү катары кармалган. Алардын аракети тергөө учурунда далилденип, бардык далилдер бар. Ал иштин мыйзам чегинде сотко жиберилген. Өмүр бою абакка кесилген Тажикстандын жараны Аскар Юнусовдун Лейлек районундагы Борбордук айылында жашап турган үйүндө биз барган учурда эч ким жок экен. Үй бүлөсү акыркы бир канча күндөн бери эле үйүндө жок экенин, Тажикстанга кетишкенин кошуналары билдирди. Абдирозок Кохоровдун жубайы жана 4 баласы менен Тажикстанга
кетишкен. Ата энеси борбордук айылында эле турушат. 28-30 апрелде 1 майда чек арадагы куралдуу кагылышта Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам набут болгон. Куралдуу жаңжал үчүн эки өлкө бири-бирин айыптап, башкы прокуратуралары кылмыш иштерин козгогон.